أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En birinciden daima sözümüzdün başında bizdi jokton bar kılıp jaratkan ulu jaratuvchubuz. Al jaratuvchu şerigi jok, жалгыз. Ezelki baştalışı jok. Tübölüktü bütörü jok. Beymuhtaç, eş nersege muhtaç bolbogon, eş nersege okşobogon ulu Allah Taalaga daima maktoloruzdu aytabız. Jana ulu Allah Subhanahu wa Taala bizge jol başçı kılıp, özübüzdün ele arabızdan, insandan bolgon ulu paygambarın jönöttü. Paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizge şunday jol başçı olup geldi. Paygambarımızga biz salam dualarızdı aytabız. Ramazan ayı barыбызга kuttуу bolsun, berekeli olsun, mübarek bolsun. Ramazan ayı bul soğuptordu jıynap ala turgan ay. Ramazan ayı şunday bir ulu, ıyık ay bolup, bul ayda sözsüz türde biz köp ibadat menen alektenip, köp jakşılıktardı kolubuzda açık kılıp, bereşendik kılıp, şunday ulu soğuptorda oğuz açarlar, dagı dualar kabul. Ошондой эле бирөөлөргө ооз ачар уюштуруп берсек, анын дагы улуу сообу бар. Ошондой эле эрте менен ооз жаап атканда саарлык учурунда дуалар кабыл, таравих намаздарында түндөлөрү кабыл. Бунун айдын ичинде кадыр түн бар. Кадыр түндө кылган дуаларыбыз кабыл. Айтор Рамазан айын текке кетирбестен берилүү менен, ыхластуулук менен өткөрүүнү Кудай Таалам бизге насип кылган болсун. Эми орозодо негизинен бул шул ичкенден, жегенден айылга жакындык кылуудан тыйылуу болсо, ушуну менен гана чектелип калбастан алымдарыбыз орозону ушундай кылып бөлүп берди. Мындайча айтканда, орозо жалпы коомдун орозосу деп аталат. Мындай орозодо адамдар ичкенден, жегенден, айылына жакындык кылгандан, ооз жапкандан ооз ачканга чейин тыйылышат. Буну ар бир адам кыла алат, бардыгы кыла берет экен. Анын ичинде тилин гыйбаттан, кулагын ушактан, көзүн арамдан тыйдыгы жокпу? Башка күндөрдөгүдөй эле эртеден кечке ачка гана жүргөнү болбосо, ошондой гана өткөзүп койгон болушу дагы ыктымал. Экинчи түрдөгү орозону өзгөчө орозо деп айтышты. Мына өзгөчө орозого кайсылар кирет деди. Бул өзгөчө орозого ошондой эле баягы коом жалпы эл орозо туткандай бир адамдар ошо эртеден кечке ичкенден, жегенден, айылына жакындык кылгандан тыйылат. Анын үстүнө өзгөчө орозо туткан адамдар тилин дагы тыят. Гыйбаттан, жалгандан, бирөөгө катуу айтып капа кылып коюудан тилин тыят. Кулагын ушактан тыят, гыйбаттан тыят. Бирөөлөр гыйбат айтып атса, аны укпай коет. Ушул гыйбатта дагы бир улуу энелер өткөн, улуу заттар өткөн. Ошол эненин тарыхында айтылынат, кайсы бир адамдар бир жерге келип ушак айтышса, бирөөлөрдү жамандап чыгып кеткен болсо, үйү, отурган жер таза болсо деле, атайын бир калак шыпырыгын алып келип, ушул жерде тиги келген адамдар отургандар бирөөлөрдү ушак кылып, гыйбат кылып койду да деп, жана жерди шыпырып тазалап алып койчу экен, эчтекеси жок болсо дагы. Ошондуктан мына өзгөчө орозо дегенде адамдар ичкен жегенден тыйылуу менен бирге тилди ушактан, кулакты дагы ошондой гыйбат, ушак, жаман сөздөрдү угуудан, көздү дагы арам нерселерди кароодон тыят экен да. Мына бул тиги жалпы адамдар туткан орозодон жогорку бир тепкич өйдө орозо болот. Буну ар бирибиз кылсак колубуздан келет. Бардыгы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми ушул орозо айы бир ай бою келип бизди ушак айтуудан тилибизди тыйып турса,
gözübüzdü aram nerселерге тиктөөдөн тыйып турса, кулагыбызды арам ушактарды угуудан тыйып турса, бир айда адамга сиңип, адам ушу бир айда ошого калыптанып калса, калган 11 айга жетип берсе, биздин эң чоң утугубуз болмокчу. Андан биз тилибизди да, көзүбүздү да, кулагыбызды дагы орозо кылып, буларды тыйып коелу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: kimde kim seni menen sөгüşmökçü bolup kalsa, kimde kim seni menen uruşmakçı bolup kalsa, senin joobun uşul bolsun, men orozo tutup algan adamмын деп жооп бер деген. Sen наrakatı, uruşbayın başka сөздөрдү эмес, men orozo элем деп кой дейт да. Ошол сөгөм деген, урушам деген адамдарга дагы биздин жообубуз бир гана орозонун урматына, til orozosун тутуп аткандай, көз орозосун, кулак орозосун тутуп атканыбызды дагы билип, анда биз аларга жөн эле мен орозо элем деп гана жооп берип коебуз. Алар менен тартышпайбыз, алар менен урушпайбыз, алар менен сөгүшпөйбүз. Ушул адаттарды адат кылып өзүбүзгө сиңирели, урмат жамаат. Андан кийин үчүнчү түрдөгү орозону айтты: өзгөчөлөрдүн өзгөчө орозосу деп. Бул орозо кандай болот деди? Бул орозо адам жалпы элдер туткан сыяктуу эртеден кечке ичкенден, жегенден, жана айылына жакындык кылуудан тыйылат. Ошондой эле өзгөчөлөрдүн орозосу сыяктуу ушактан тилин, кулагын, көзүн арам нерселерге, жылаңач нерселерге тиктөөдөн көзүн дагы тыят, өзүн этият кылат. Ал эми бул өзгөчөлөрдүн өзгөчөсүнүн орозосу ушунун үстүнө эртеден кечке жүрөгү менен дагы, пикири менен дагы бир гана Аллах Тааланы ойлоп, бир гана күнөөлөрдүн кечирилишин ойлоп, пикиринде да, оюнда да, бардык зикиринде да, бардыгында Аллах Таала болуп калат экен да. Бир гана жакшылыкты гана ойлонуп, жамандыктын баарын ойлонуп да койбой, бардыгын четке кагып, жакшылык менен гана болуп калат экен. Буну өзгөчөлөрдүн орозосу деп койду. Урматтуу жамаат, биз деле ушул бир ай бою ушул адамдын колунан келе турган болгондуктан, алымдар ушундай орозо туткандарды бизге мисал келтирип бергендиктен, биз деле ушул кандай эле өзгөчөлөрдүн өзгөчөсүнүн орозосун тута албай калышыбыз мүмкүн. Жок, ар бирибиздин колубуздан келет. Себеби нафсибиз колубузда, ыктыярыбыз, тандообуз колубузда. Эгерде ошондой бир кыйбат тилибизге келип калса, дароо тилибизди тыябыз. Имам Азам рахматулла алейхи дагы улуу жол башчыбыз, мазхаб башчыбыз болгон. Ушул зат дагы жашоосунда бир да жолу, бир эле орозодо эмес, бардык жашоосунда эч бир адамдын аркасынан кыйбат ушак айтпаган экен. Буну алымдар өз алдынча сүйлөшүп, Имам Азам рахматулла алейхи бир да жолу жашоосунда бирөөнү кыйбат кылып ушактабаптыр да, кандай буну кылды экен дегенде, Имам Азам Абу Ханифа өтө акылдуу, о дүйнө бу дүйнөнү көрө билген улуу зат. Бул адам өзүнүн кылган жакшы сооп амалдарына татыктуу болбогон начар адамдардын ээлик кылып калуусунан корккон дейт. Себеби кыйбат менен биз көп амалдарыбызды жоготуп алат экенбиз да. Кыяматка барганда дагы бир адамдын китеби, биздин бул дүйнөдө кылган ар бир амалыбыз жазылат эмеспи? Ошол периштелер жазып отурат. Эгерде биз периштелер жазып отурат деген иманда, Аллах Тааланын ушул иманда 7 шарты бар. Бири Аллах Таалага иман келтирүү, бири периштелерге. Ошо периштелер жазып отурат дегенге толук иман келтирген болсок, анда көчөлөргө коюлган камералар бизге таасир этпеген болуш керек. Себеби биз ушу периштелер жазып турат деп. Ошол адамга китеби берилгенде адам караса сооптору жок, бир башка адамдын китеби берилип калган болот экен. Анда адам айтат экен, мени алжашып калып берип калдыңар окшойт. Мен мына кылган соопторум жокко дегенде, сен кыйбат менен, тилиң менен бирөөлөрдү ушактап, жамандык кылуу менен бардыгын жууп алгансың деп айтат экен. Ошондуктан урматтуу элим журтум, орозодо көз, кулак, тил орозосундагы бекем кармап, орозонун улуу соопторунан куру калбай, орозонун улуу соопторуна ээ болуп калууну Кудай Таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.